баарыбызга маалым болгондой эле өзүнүн жакшы бир окуясы бар. Бул окуяны сираларда келет, окуп үлгү ала турган жактары аябай көп. Бирок мына ошол жердеги Замзамдын чыгуусу бул эми ошол жердин бардыгын азыр жандандырып, суу менен Алла Таала жандандырып турат. Экинчи, ошол Куранда аябай жакшы сөз менен келет. Ошол Ибрахим пайгамбар өз түшүндө көрүп, ошол анык болуп, балам мен сени ушундай союшум керек дегенде, баласынын айткан жообуна караңыз. Куранда кет, я абати ифаль ма туъмар дейт. Атакем дейт. Ата да дебейт, атакем, Алланын буйруганын аткар дейт. Алланын буйруганын аткар. Бул жерде эгер ала турган болсок, эң бир чоң бул итааттык. Бул баш ийүү. Мына ошондуктан мына ушул нерсе өзүнчө бир чоң сабак болот да. Азыркы учурларда карайбыз, эмне үчүн биздин жергебизде карылар үйү көп. Бул болсо дагы мына ошол биздин өзүбүздүн динибизден, каада салтыбыздан, үрп адатыбыздан, ата энеге болгон мээримдиктен кээ бир адамдардын алыстап кеткендигинен кабар берип турат. Мына ошол карылар үйгө барып биз аталар, апалар менен сүйлөшкөндө, алардын чыныгында баласы бар болуп чыгат, кызы бар болуп чыгат, бирок эч бир кабар албагандыгынан кабар берет. Кээ бирде аттуу баштуу деле болуп калат. Ал аттуу баштуу деле болуп калат. Мен бирөөсү менен сүйлөшсөм, Германияда иштейт дейт. Мындай айткан сөздөр болуп атат да. Бирок буларды ушундай бир абалга түшүп калды. Мына ошолордун бардыгында бизде исламыбыздын эң бир жакшы бул сапат экен, үндөбүз экен, адамды дайыма адеп акылакты оңдоого чакырат экен, дайыма кулк мүнөздү оңдоого чакырат экен. Ошондон пайгамбарыбыз казында айтат, мен бейиштин эң жогорку даражасын кепилдик беремин, кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо дейт. Мына ошондон ошол Замзамдын чыгуусу, Исмайыл пайгамбардын атасына баш ийүүсү, мына ошолордун бардыгында бизде улууду урматтаган, Алланын буйругуна баш ийген, мына ошолго баш ийди эле, бирок Алла Таала вафадайнаху бикабшин азим дейт. Бейиштен бир койду чыгарып берди. Чоң бир сыноо экен. Мына ошол сыноого чыдоо дагы бул ыймандын толуктугунун бир белгиси болот экен.